мурун мемелерге сунуштагам Сары Өзөн командасыначы. Эң биринчи сизге ошондо кахармандын балдарынан кайсы келди? Ким билбейм, бирок кахарамандын каны кое бербейт. Мунун деле эми сиздикине келгенден кийин сурап келип атышат да. Бойко окшошпой экен, бою деле ошондой эле. Кахарамандын балдары десем мен алыстан тааныйм да. Травмадан кийин көрдүңүзбү? Бойко жүгүрөт, Кудай буйруса. Сиз булардын мындай сырын тапкан экенсиз да акырында. Буларды билем мен ошочу. Балдары атасындай болбойт деген деле андай эмес экен да, кээде чат экен да баары. Энеси да аябай таза кандуу би. Ошого эле кахармандын баласы деген үчүн плюс үстүнө кетти да акчачы. 1000-2000 доллар турат. Базарга келип 100 000 сомго сатылып кетти. Сокулуктун базары ызгычылуу болуп калды. Данный момент издеп жүргөндөр издеп жүрөт ошол тай. Сиз деле издеп жүрөсүз алардын арасында. Салам достор, баарыңардын жаңы жылыңар менен кирип келген. Белек айылына келдик, Сокулук району. Бул жерде атайын кахармандын балдарын тарткан Жаныбек Базаркулов деген улакчы саяпкер байкебиз. Муну көбүнчө Көкбөрү дүйнөсүндө Татуу деп таанышыңар. Татуу байке. Мынакей фаворит ар жакта намаз турат. Каркыра сары мончок дейт, биринчи жолу көрүп атам. Тиякта Бубай сар дейт. Şu 5 аттын тең артыкчылыгы мунун баары ошол азыркы Бойка Брабус дегендердин атасы кахармандын балдары болуп саналат ушулардын баары. Бир сарайда кармалып отурат бүгүнкү күндө ошо Белекте. Саяпкердин өзү Татуу байкебиз мынакей жанында. Татуу байке кандайсыз? Жакшы. Кош келиптсиңер. Мына Татуу байкебиз бүгүн ошо аттарын бир сыйра көргөзүп берчи деп көптөн бери суранып, макул болуп, аттары тууралуу бир сыйра айтып берип атканына азыр өзүнөн угалы. Татуу байке, жакшы, ден соолуктарыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Аттар жакшы эле. Аттар аман эсен, баары тең. Ушу 5 ат. Күнүгө кармамай. Күнүгө ушуларды кармамай, оокатын бермей, минмей. Канча жылдан бери ат кармап атасыз? Бала кезектен бери эле 7-классыман баштап негизи улак тарткам. Ошо менен эле атка кызыгып байкелерим чабан болушкан, байкелерим чоң атам да чабан болгон. Ошолордун артынан жүрүп эле байкелерим артынан жүрүп атка кызыгып, ошолордун аттарын минчим, анан чоңоюп ат сатып алып, атка кызыгып аттын жолу менен кетип калдым. Кахармандын балдары булар бүт эле сатып алгансыз. Барып өзүңүз бээге коштуруп, нөлдөн баштап эмес сатып алган да? Жок, сатылып келген баары тең эле. Тим более азыр кахараман дегенде бренд болуп калбады. Бренд болуп калбады азыр. Бренд жагынан номер айдын го дейм. Улак. Баштабайлыбы чекесине могу сары мончоктон баштабайлы да? Мончоктон баштайлы. Улак жашы канча, эмне болуп келип калды, каяктан таап келдиңиз деген? Бул 5 жаш өзү. Кахараман турган жерден Лазонун айылынан чыккан. Лазонун айылдаш инилерин болчу. Андан бөлөк колго өтүп, андан мага келген да. Сиз бышты кезинде мага алып келип беришкен, муну дайындап бер депчи. Сокулукта. Азыр канчада? Азыр 5 жаш. 2 жыл болуптур да? Сизге келген. Муну ошол Сокулукта бир Чыңгыз деген инилерибиз бар ошол. Ошону колчу. Шалтадан сатып алыптыр ошол Лазонун айылынан. Анан мага алып келип берген. Анан мен бир айча эле минип эметип калдым, жаңы дайындап баштадым. Бул жакта бир оюн болгон национальный. Ошол жака барып, ошол жака алып баргам, муну анан каркыра өпкөн. Анан аябай аяктан кишилердин көзүнө көрүнүп, жакшы жүгүрүп аябай. Анан Сары Өзөн командасы сурап муну. Ошолор сатып алышкан. Сизден? Ошол Чыңгыз деген. Чыңгыздан. Ошондон сатып алып анан ошол эле сразу эле эмеге кетти, алып кетишти көлгө. Көлгө алып барышып. Кайсы жылы? 2018 болуп калды. 18. Өзү жаш болуп кеткен, бышты кезинде кеткен. Анан картаттардын арасында болбой эле, алы жетпей, үстүнө даярдыгы да жок болчу, даяр эмес болчу. Ошол ойдон алар минбей коюшуп, ошол ойдон кайра
бияка келген, эмеге сокулукка келип, сокуктан да балдар минип жүрүшүп. Кайра эле ошо Чыңгыздын колунда келген. Жок, Башкасы сатып алды. кайра бөлөк бала сатып алыптыр. Андан мен алдым. 1 жыл болуп калыптыр да сатып алганыңыз. Жок, 2 жыл. недавно эле келди. 1-2 ай болуп калды го. Жан келди. Бул даана эле өңү бойканын өзү экен го. Булар негизи кахрамандын балдары. Эме, өң кое бербейт буларчы. Кахраман балдары десе мен алыстан тааныйм да. Кахрамандыкы же кахрамандык эмеспи. Топ аттын ичинен бөлүп таап. Любой топтун ичинен мен билем да. Бул кахрамандыкы же кахрамандык эмес экенчи. Бул ошондо сизге канчага сатып алдыңыз муну? Бул баша 300 миңге турду. Келгенде кандай эле? Эми бул негизи кички кезинен аябай жакшы колдо багылып, аябай эрке өскөн мал булчу. Кичинекей баладай болуп, ойноп, диштеп, характери бар болчу да. Анан ошол бойдон калып калган эрке болчу. Анан азыр алып келип алып өзүм кайра жаңыдан нолдон баштап даярдап баштадым, азыр Кудай буйруса тарбия берилип атат. Жаңыдан, Оюнга чөлөк экен да быйыл, чоңгоюндар. Чөлөк, эми Кудай буйруса келечектер алдыда, эми булар менен шашпайбыз. Эч мындай шашылыш деле жок. Алып чыгып. Сары мончок деп атын коюлуп келдиби? Сары мончок деп тети Чыңгыз деген балада жүргөндө эле мурун эле аты Сары мончок болчу. Анан ошол бойдон эле калган. Которгон эмеспиз. Мунун эми бир мүнөздөмө өрөтпөйсүзбү? Минип көрдүңүздөр. Эмнеси эмне, жүгүргөнү, урганы дегенде. Мунун жүгүргөндөрү баары урганнары баары жайында. Баары жайында, анан кайрылган жактарын кичине үйрөтүш керек. Болду ошол эле. Мен ошо кайрылган жактарын кичине секирип кетмей жайларым ошону үйрөтсөк эле. Скорость. Скорость Кудайга шүгүр булардыкы. Скорость бербейт го, скорость катуу. Мындай карасаңыз, турпат эмесин баары эле келип калыптыр, Эти ордунда азыр. Үстүндөгү баланды аз-маз көндүрмөй эле калыптыр да. Аз-маз бир айлык жумуш калды да. Бир айлык жумуш. Мунун деле эми сиздикине келгенден кийин сурап келип атышат да. Келип атышат. Баасын эми Канча беришти? Келген 10дон берип атышат. 10 берип атат азыр, Баарына эле мерден 10дон берип кетип атышат баары эле. Бүт эле атка. Ооба, 10дон берип атышат. Баасы келсе сиз сатканга даярсыз. Эми сатам деп деле шашылыш жок. Эми баасы келсе негизи бериш керек да. Любой нерсе сатылган нерсе жок. Мен деле буларды кармап отура бербей, Кызмат кылсын. Кыргызстан керегине жараган аттардан болсун деп мындай өзүм да сатылып кетсе барып оюндарын көрүп, рахат алып, мен эметкен ат эле, мен дайындадым деп өзүм рахатым үчүн да. Эң биринчи сизге ошондо кахармандын балдарынан кайсы келди? Каркар болуп калып атабы ошондо? Жок. Мага эң биринчи ынтымакта жүргөн Сармат деген Сармат Байтору деп да жүрүштү. Ошол келген мага эң биринчи. Анда сатып алгансыз? Жок, аны бир байкелер Даярдап беришти. Даярдап беришти. Мага ал тайдан кунанын ойтуп атканда ушунда келген. Баягы суроом түпкү тери эмне болуп кахармандын балдарына байланып калдыңыз деген болот да. Мен түпкү тери байланып калган себебим мен каркырадан кийин эметтим да. Ошого тиги каркырага такып атканым ошол болсо, жүрбөйсүзбү ошол жака басалып каркырага. Сармат келди. Даярдап бердиңиз. Сармат келди, даярдап бердик. Менден алып кеткен ошо Бакуатка чабылды. Бакуатка чыгып эле сразу жакшы результат көрсөттү. Анан ошондон кийин кахармандын балдарын жактыра баштадыңыз. Ооба. Андан кийин бул келди. Андан кийин ошо каркыраны алгам. Муну кимден алдыңыз? Бул негизи өзү башкы Керим байкеден чыккан ошо ипподромдон. Конушта Бакыт деген бала бар. Бакыт өзү муну жер улактарга салып, бир 2 жыл үйүргө кошту муну. Азыр балдар кунан чыкмалары бар. Бир 6-7 бар го дейм. Эркектеринен. Бойлору деле өзүндөй уже чоңоюп калды. Мыкты балдары. Мен бул каркыраны баягы
Былтыр 9 майда элеман минип жүрсө, рассветтин аты келгенде эле жүрүптүрмүн да. Демек сиздерден келип алып кеткен экен да. Ооба, менден келип алышып 2 oyun салышты. 2 oyun 9-майда салышты. Анан эгемендүүлүктү салып ошондо далысынан кичине кокус татып алганбыз. Ушул далы как раз. Сен нарзагы. Ошо каркырат деги травма деп эле жүрүшпөдү эле. Азыр баягыда жер улактардан көрдүм, жакшы келтип коюптур. Ошо травма алып калып, эмеден көлдөн келгенден кийин анан кармап бактым. Могу жер экен, ошол жерден. Мен эчтеке деле болбойт, просто бул жерден булчун этилип жүргөн да. Так жайдан бери эле жумуш берип атам, оюндарга салынып атат, жүгүрүп атат. Өзүңүздөр көргөндөй Мурдагүлдүн оюнга салынып келди. Белоцкийге барып. 5-январда көрдүк, анан кайра 7-синде көрдүк. 7-синде бул дагы бир далбадыбы? Рустам менен, Ооба, Аксабай, Саксабай эле ошонака эле турат. Мунун жашы канча болуп калды? 6 жаш бул. Сиз ошондо кимден алдыңыз муну? Бакыт деген баладан, Бакудан алгам, эмеден, Конуштан. Канчага келди сизге? 4-тün тегереги ушундай болгон. 4-тün тегереги алгам. 2 жыл болуп калыптыр да сизде жүргөнүнө. 2 жыл болду. Азыр муну деле келип сурап атышат. Сураганда көп муну. Белгилүү командалардан барбы сурап аткан азыркы? Белгилүү командалардан ошо Ала Тоо деген команда. Ошолор сурап атат. Достук мемелер деле чалган жок, бирок достукта жүргөн балдар кызыгып атышат. Кызыгып атышат ошо. Жанагындай эле да, баягы ошо бир 10-дун тегереги берип атат да. Буга деле ошонун тегереги берип атышат. Сиз шашпай элесиз бак. Шашпай элем, кулун алам, бээ кошом. Как производитель катары дагы жакшы да. Муну эми кандай азыр муну салып, бээлерди токтотуп берип атасыз да? Ооба. Жайдын күндөрү, Ооба, бээлерди карашат. Быйыл жайкыга мисалы үчүн азыр муну көрүп аткан, бизди көрүп аткан бирөө жарым бар да. Бээимди алып келсемби деп атат да. Анан буга кандай мындай очередь под записьпи, кандай? Эми чалышат, жазышат, Инстаграмдан жазышат, ошо бээлер бар, көз, талас, ар кайсы жактан чалышат. Көрөрмандар көп. Бээ каратсак болобу деп эметишет. Эми аттын уругун аябай эле болот деп эле карап берем деп эле жатам. Ырымдап тыйын таштап кетет. Эми ошондой бар да. Же определенный бир тариф барбы? Эми тариф деле анчалык деле тариф деле койгон жокмун, эми көңүлгө жакын да. Келди. Буну үйүргө салып атсаңыз ошондо. Дагы кайсы аттыңыз? Могул фаворит кошулуп келди, быйыл үйүрдө жүрүп келди. Ушул фаворитиңиз мага аябай жакты, ушуну программанын аягына калтырбайлы, кандай? Хорошо. Могу намасты болсо, былтыр сиз сокулукта чүйдүн чемпионатында чапкандан кийин эле аты кетти окшойт мунчу. Бул азыр ынтымактын атыбы? Курмантай экенки? Бул Курмантай экен аты азыр. Өзүңүз карап атасыз. Курмантай экен аты. Муну эми баягы минип чаап деле жүрдүңүз. Бир сырларын айта кетпейсизби? Муну оңой менен балдар отура албайт бугачы. Бул кахраман балдар негизи эмнеси бар? Мотор жагы бөлөкчө келет да. Жүгүргөндөрү ыкчамдыгы, самнагайлыгы өтө курчулуку да булчу. Буга жеңил балдар керек. Жеңил балдар, эң кичи балдар керек болду. А так скорость жагынан мен билбейм эми. Жеткирбейт. Жете турганда эле атчан да го дейм. Мунун негизи кахармандын балдарына байкап көрсөм, кахармандын балдары эле жетет экен да, кайра элечи. Айланып эле. Баягы Пегас деле эч ким жетпейт болот быйыл. Көлдөн Сармат жетти да, өзүң сайында. Анан ошондой эле го эми? Же барбы жете турган? Билбейм, мен пока көрө элекмин буга жете турган атты. Эми ар кандай да аттын кээ бирде табы келбей алат. Эми билбейм, мен лично муну өзүм дайындачу болсом, мен буга гарантия берем да. Чаап кетесиз отуруп. Буга ат жетпээринен гарантия берем да мен. Жок, мунучу ошо мини шоор деген айтып атпайсызбы? Чындап эле эме болду да.
быйыл көлгө барды да булчу. Сиз мингенден кийин, былтыр 1 жылдан кийинчи. Көлгө барды. Элеман менен ала качып кетип, андан кийин жаракат алып чыга албай калды. Машыгуусунда муну Нуржан минип көрдү, Өмүрбек минип көрдү. Аудас деле минип атты окшойт. Бирок дастан деле акырында бир улак салганда баягычы. Скорость өтө катуу, өтө бир сыры бардай да. Бул эме өзү негизи чувствительный аттай койчу. Мындай момент алып кетишиң керек да муну менчи. Улакты алгандан муну менен такымга басып деле кереги жок муну менчи. Кеттиң. Көз ачып жеткенче уже бул тайгазанга жеткизет да булчу. Сырын табыш керек да мунучу. Сырын табыш керек. Көп миниш керек экен да. Муну улак чаба турган балдар өлдү бир 2 ай миниш керек да мунучу. Быйыл муну жаңы жыл эметкени оюндардан көрү элекпиз да. Жер улактардан деле эч нерсе. Бул даярбы азыр? Кандай? Салайын деп атасызбы? Азыр акырындан даярдап атам. Менилеп атат, Кудай буйруса. Эми булар менен муну менен азыр жакшы бир чоң оюндарды мээлеп турам азыр. Чоң оюндар болсо Кудай буйруса өзүм чабам. Өзүңүз чыгып, тойлор, жакшы тойлор, чоң оюндар болсо ошого деп дайындап кармап турам азыр. Минчи балдар деле аз муну. Негизичи. Ушунчалык неме, минчи балдар деле мындай терең көрө элекмин мунучу, минчи балдарды. Мен өзүм минсем жашынакай эле чабам. Же мага көнүп алганбы? Же тилин билем да бул аттын өзүмчү. Бул канча болуп калды жашы? Бул каркырап жашташ, 6 жаш. Былтыр ошо сиз муну сокулукка чапкандан кийин, ошондон кийин бул саттыңыз окшойт, Жок. Кандай? Негизи муну ага чейин эле саткам. Негизи мунучу. Мун негизи эме мурун эмелерге сунуштагам, Сары Өзөн командасыначы. Эме алып койгула депчи. Алып койгула, кийин кереңерге жарак берет, нападенияга. Тигил десем, акчасынан ичинен качып албай коюшкан. Анан кийин ошо Курмантай деген байкебиз көз мамилебиз жакшы болчу. Негизи эмен сурап жүрүшкөн, каркыранычы. Каркыра жанан ичине травма алып калгандан кийин намазга өтүштү. Курмантай экен өзүм айткам. Сизге бир ат бар. Анан ошо көлдөн келгенден кийин эле Курмантай эке экөөбүз кабарлашып, Курмантай эке келип көрүп жактырып эле алып койгон. Анан ошо алганда өзүм эле чыдап кеткен атты. Өзүм деле боло берсин. Бир кол деле кармала берсин да. Асымда өзү деле менден алып атканда дайын эмес болчу атчы. Улакка деле салынып көрүлөт болчу. Анан өзүм кыштапта улакка үйрөттүм. Мунун энеси да аябай эме да. Кандуу экен, энеси магистратура деген кандуу экен. Анан Казакстанга чейин барып жүгүрүп, Казакстанды дүңгүрөтүп. Анан өзү да жакшы жүгүрдү. Өзү да күлүккө чабып жүргөн да. 2 жолу тең чоң байгелерди уткан ат бул. Анан муну как производитель катары Керим байкеден алып кетиптирмин негизичи. Анан мунун балдары бар. Ооба, жакта Балтарашка балдары бар, жабактайлары түшкөн балдары. Балдары бар, мунукуда чоңоюп келатат буйруса. Баарын тең кыскасы артынан истеп жүрүп, териштирип жүрүп, ошондо чогулган нерсе да. Бар тең. Негизи мындай кахармандын балдарычы, кадимки аттарга караганда буларга эмне башкача окутту талап кылабы? Эми булар негизи канча жылдан бери ушу кахраман балдарын дайындап минип жүрөм мен. Булар негизи мындай аттардан бөлөкчөрөөк келет да кичинечи. Кичине бөлөкчөрөөк келет булар. Эмнеси менен? Буларды дайындаш өтө оор. Булардычы оңой менен мындай мындай аттарды дайындасаң бат эле келет. Үйрөнүп, бат эле үйрөнүп. А буларды үйрөтүш өтө кыйын да. Могу ушул намастын баласы болот а Моутай? Ушул Балтарашка. Муну жаңы бинип көндүрүп атат окшойсуңар, бул өзү үйрөнгөн эле. Былтыр эле үйрөнгөн. Көпкө минилип алып. Көпкө минилбей алып. Буйруса 1,5 жаш, 1,5 жаш. Кудай буйруса мында үмүт чоң.
Мунун энеси да аябай таза кандуу бий. Тоже чабып жүргөн бий, чика бийлер да. Ошону ушинтип азыр тарбиядан бере баштадык акырын-акырындан. Жаңы э? Жанча. Булардын да эми азыр ушул куракта көп мингенде болбойт да. Ой, буларды көп минип, сабап эметкенде болбойт, анткенде бул жаш мал көбүрөөк минип кордукту берип койсоң, булар арам болот. Куу болот аябайчы. Басканды үйрөтүп, оозун келтирип, кайрылганды үйрөтүп койсоң да болот. Чоңойгондой сачпай келтирип алабыз. Дагы бир 2 жыл бар экен да буга. Кудай буйрса. Мунун баласы кимдики? Мунун баласы? Жок, бул ушуна тай кимдин тайы, өзүңүздүкү? Жок, бул деген Урмат деген таластык бир байке бар. Сиз дагы карап аткан экенсиз да муну? Карап көндүрүп. Мунун кличкасын Намыс деп койгонбуз. Кайра эле. Намыс. Намыс эмес, Намыс деп. Намыска жарай турган аттардан бири. Намас деп ким койду эле атын? Намас деп негизи Өлкөлөрдө. Жок. Намас деп негизи чоң бир дамбылалар койгон мунча. Анан намаз дестелет, элин бар эле, эметип эле эмнеге намаз койсоң да. Оорат деппи? Тийбүү деп эле сүйлөнгөндөр көп эле болду. Так өзү мен ошол алган ошол чоң дамбылалар келип ошолор койгон. Бул жерде Бойко окшош да турат. Бул кайсы дедиңиз? Бул Айсар деген. Бул өзүңүздүкү? 4 жаш бул. 4 жаш. Бул деле өң ошо тоор болуп Бойко окшош берген, бою деле ошондой эле почти. Бою да жакшы. Бою, жоондугу, көкүрөк баш баары жакшы. Органдары бүт эле жайында. Мында шашпай эми чыгарабыз го Кудай буйруса. Орустар айтмакчы, еще себе покажет деп койсу эле. Мында бир жаркылдай турган күнү келет атат. Түшүп атабы? Улактарга, чечелекке. Жаңыдан салып баштадым. Бул каяктан келди? Таржымалын айта кетмекчи. Бул негизи ушул эле Кызыл Туудан чыккан бизден. Кызыл Туу деген айылдан Нурдин деген бир байкелер бар. Кызыл Туулуктар. Алда жана Султанчик Минжуй брабус. Алда ошо Кызыл Туудан чыкканда. Ошо Кызыл Туудан Кызыл Тууда кахраман турган маалда каратып алыптыр муну. Ошо Нурдин байке бейсин алып барып. Бейси да чоң күрөң бей болчу. Ошону каратып ушул түшүптүр. Анан бул Нурдин байке да минип жүрүп, тоже мун бирөөлөргө сатып жүрүптүр. Анан ошолордун артынан издеп жүрүп, сатып жибергенден кийин артынан бардыңызбы? Сатылып жатты. Сатылып кеткенден кийин издеп жүрүп артынан таптым да. Канчага бердиңиз? Секрет бул. Секрет э? Кымбатыраак келген окшойт э? Башкаларына карап. Канча болду келгенине сизге? Öyle oldu gelgende. 1 жыл. 1 жылга жетип элек. Жарым жылдан ашты эле. Мо жайларды алып турсуз да, э? Жаз этектеп калганда. Ошондой эле. Чүйдөн эле. Бул качан эми улакка сала баштайсыз? Салынып жүрөт, салынып баштады азыр. Өзүбүз ичара айылга салып азыр казан-пазанга үйрөтүп, Чоңго элек, э? чоңго чыгар элек пока азыр. Кудай буйруса. Устойчивый да убай бар. Жоон. Алла жакшы. Деке. Бара жакшы. Баасы чыгып калса бердиңиз мында эле. Эми баасы туура келсе беребиз. Берилбей койчу нерсе жок, э? Баасы туура келсе беребиз. Ушу кахарман балдар беркинде алып эле таптап жүрөсүз да. Кадимки. Эмне бул мындай? Бойканы деле айтып калат, сууту оор депчи. Бүт эле ушундайбы булардын балдары? Бүт ошону сууту оор келет булардык. Анан капризный келет буларчы аябай. Дайындаш өтө оор да буларды. Булардын жанагы эттери дагы оор деп айтышат да. Булар негизи кахраман өзү неме берип атпайбы балдар. Бүт машина берет.
денесинде эт көп да, булар булчундуу эттер көп. Анан буларды жакшылап дайындап алсаң, денеси шишип эле эти көбөйрөт чуркаса эле. Бойканы травма алганда ошондон болуп калды окшойт, баягы өзүнүн веси оордук кылып калды деп. Ооба да, эми Бойка арманда жок эле жүгүрдү го дейм. Ошол вес менен болсо деле биздин аттар демеде кыштаттан минилет, кыш менен жер булак чабат. Бойка туруп алып атат да. бир жылда 3 оюн ойнойт. Анан кайра эле кирет клеткага. Анан оюн башталарда бир ай сбору өтүшөт. Демек буларды неме экен да байке? Мындай көп деле кармап керек экен да, колдон келсе бат салып эле. Эми аттын негизи минип бастырып, суутуп, дайындап тургандан эле өтөрү жок да. Улак болобу, болбойбу. Ат дайын турган жакшы да, басып турган жакшы аттын өзүнүн негизи. Ат жейиле бер. Тура берсе, ат жүрөгүнө чейин май басат да. Ошол эле Бойка деле бир жылда 3 оюн ойнойт, кайра клеткага кирет, семирет. Анан почти бир жарым жыл эмеде турат, кормдо. Анан бир ай алып чыгып, 2 ай, 1,5 ай иштетишет, дайындашат. Ошондон дайындык жакшы келбей, ат эмне үчүн аттын буттары кетет? Ат жалаң дайындык болбогондон буттан кетет да негизичи. Аттын суутусу келип дайын болуп турган аттын бутунан оңой менен кетпейт да. Күнүгө буларды канча мындай километр бастырасыз негизи? Күнүгө бастырмайсызбы? Күнүгө эми катуу суук болуп калып, борон чапкы болгондо эле минилбей калбаса, атак кайдын түгүн минилет. Бир 7-8 километр басышат. Бастырбай койбош керек экен да. Басып турган жакшы да эми ат. Эми булар деле спортсмендер деле да. Могулар ошондо семирип калса, ошондон анан кайра суутуна келип өтө оор болот да. Суайтына семиртпеш керек экен. Эми тилин билгендер келтирет. Тилин билбегендер келтире албайт да. Тетиги сары мончоңор деле ошондон кайра кайтып келип атат да силерге. Ошонун асабынан кайра келди да. Сиз булардын мындай сырын тапкан экенсиз да акырында. Буларды билем мен ошочу. Кандай кылганда дайын болот. Так, ошондо кайсы фаворитиңиз калды? Ошонуңуз дагы бир өзгөчө окшойт, Фаворитти каяктан алып келдиңиз? Бул өзүңүздүкү? Бул фаворит дагы муну эме алган. Курмантай деген байке алган. Курмантай байкеники бул. Курмантай байкенин аты, Бул өзү негизи Лазонун айылынан чыккан ат бул да. Эме экен, Сармат окшош экен, Бул бирок эме жеңил аябай. Жеңил, кыймыл аракети жакшы. Скоростной. Бүт бар мында. Бүт жагы бар. Жүгүрөт, урат, Кудай буйруса. Onu алып чыгып туруп эле поляга кое бериш керек, болду. Өзүнүн ишин кылат да бул ат. Жашы канчада? 5 жаш мунун жашы деле. Энеси ким экен мунун? Атасын го билебиз де. Энелерин кандарын точно билбейт экен, бирок энелери да ушундай чоң, азыр деле бар энеси түрү. Артыкчылыктарын айта кетпеши, кандай экен, эмне экен? Кемчилик жок бул атта. Бул бүт мындай ойдогудай да. Мен жеке оюм муну нападение коерчу болсоң, мында ат жеткис. Мында жүгүрөт. Бойкадан кем эмес болуп чыгар? Кемес. Мен өзүм негизи жеке оюм да, муну негизи Курмантай байке каяктан келиптир бул? Курмантай байкеге мен алып бергем. Каяктан? Таап келдиңер. Каяктан көрүп артынан колап бардыңар. Бул ат негизи мындай эме болгон, негизи ошо Айбек деген дос бололуп талдачы. Шалтадагы? Лазонун классташы. Ошону анан Акбөрү бар го достуктагы. Ошол экөөнү негизи убагында 2 бейсин, бирөөнү Акбөрүгө, бирөөнү Какраманга кошуптур. Анан тай кезинде мага алып келип буларды тоого кошкон. Тай кезинде эле мага келген. Ошондон бери жүрөбү бул? Жок. Анан ошо тай кезинде мага кошуп, анан таластык бирөө муну экөө ушундан
Анан менден кеткенден кийин эле ошо кахраман балдарын өзүм ооруй баштагандан кийин кайра артынан издедим да муну. Айбектен сурайм, каяка саттың эле, таластыкка алып кеткен. Экөөнү тең. Деп жүрүп анан бир күн эле чыгып калып атпайбы болчу. Кайгынан таптыңар таластын? Жок, муну Беловодскийден таптым мен. Ошо жака кеттире. Дагы колдон кол өтүп кеттире. Ошо таластык байке бир Беловодскийлик бир балага саптыр да. Ал бала муну үйүргө кошуп жүрүптүр. Ал убакыт эле салбаптыр, ошо өзү багып эле мени эле үйүргө кошуптур. Курмантай байкени ээрчитип бардыңыз, дагы муну алыш керек. Курмантай экен алып барып ушуну алганбыз. Негизичи могу кахармандын балдарынчы негизи. Үйүргө мисалы топ үйүргө салып салса кандай болот бул? Бээлергеби? Бээлерде жүрүп келди да бул. Жайы менен тоодо жүрдү. Кахарман жанагы өзүн салып салса арыктап кетет, анан ушундай экен деп айтып жүрүшпөйбү булар? Ручной жасалбаса. Негизи ага да үйрөтүш керек айгырлардычы. Үйүр баскан үйрөтүш керек. Могу тоодо жүрбөгөн аттар эме да. Мисалы могу нижний эле зона, биздин эле жолдун ылдыкы. Ошол жактын аттары бизге тоого келсе үйүргө алар баспай калат, арыктап. А бул верхний зонанын аттары эме да. Ылдыйга барса жүрө берет. Булар любой жерде жүрө берет. Тоо жактагы аттар. А могу нижний зонанын аттары деле верхний зонага келип, мисалы гүлүккө чабылып же улакка салынса, верхний зонанын аттарынан негедир кичине эмерээк болот да, слабыйраак болот да. Ошондон турбай могу жер улактачы, чүйдөчү. Мисалы ылдый жактын аттары макталып антын төргөн менен финалга карасаң эле чүйүн бир могу тоо жактагы айылдар эле чыгат го мисалы. Үчөм чейип төш булакты эле учактагы айылдардан эле. Анткени тиги верхний зонанын аттары тоодо көп жүрүшөт да булар. Тоого минебиз маяка абанын басымында. Эме нагрузка көп берилет да буларга, тоодо жүрөт. Биякта болбой эле аба менен салкынлаштыруу болгону менен. Зона ылдый жакта эме жок да. Подъем жок. Жүз эле жерге эле минилет. Ошондуктан разница болот го деп ошонтип өзүм эметем. Бээни алып келди. Токтотконун кандай кыласыңар мисалы үчүн? Канча күн байлап өзүнчө мисалы эметип турасыңар да? Бээлер болсо бээлер ар кандай да, кээ бир тууп жүргөн бээлер болсо мисалы 1-2 ашканда эле токтоп калат. Бир күнүн ичинде элечи. А могу жаш байталдар мисалы ошолор мисалы 3-4 күнгө чейин созулуп кетет да. Анан мисалы токтотконго бээни алып келиш үчүн кандай бээни алып келиш керек да, эгер мисалы улакка деп неметип атсачы? Өзүм тукумалагам деп аткан ой бар болсо. Колдон келсе кандуу бээ да. Гүлүк. Гүлүк чуркап жүргөн, кандуу результат берип жүргөн бээлерди алып келип кошсо, могулар менен аргындаштырса, негизи кахраман балдар булар мотору бөлөкчө келет да буларчы. Мисалы булаштырсам эми резвость жагынан, выносливый жагынан булар мындай бөлөкчөрөөк да. Оңой менен чарчабайт. Ордунан рывоктору мындай жакшы булардыкычы. Анан могу кахармандын кээ бир балдарынчы бар экен. Алдын колдор ичке да, мисалы мондай сыяктуу да. Ичке берет. Анан кийин сиз жана таза кандуу гүлүктөн деп атпайсызбы? Анча кайра эле ичкере берет да. Анан көбүнчө айтышат го, колдон келсе кыргыз жылкыга кошуш керек деп. Таза кандуу болгондо аябай импорт эмес, мисалы полукровный, высококровный бээлери бар. Чүйдүн мисалы сонун бээлери бар жакшы. Ошондой бээлерге кошсо сонун чөт да, нормально чөт. А через эле жанагындай импорттарга кошсоң, анда через ичке түшүп калат го дейм. Дагы булардын негизи буттары ичке бергени менен деле мисалы булардын буттары негедир мен ушундай өзүм көрдүм, булар крепкий экен буттары. Мисалы эле ошол эле Бойко мурун жүргөндө денесинде масса страшный мондай. А буттар эпичке болчу. Ошол бут менен мисалы Бойко канча жыл жүгүрдү. Эми дагы деле жүгүрөбү? Сиз мындай көрдүңүзбү? Кийин Бойканы? Травмадан кийин көрдүңүзбү? Бойко жүгүрөт Кудай буйруса. Келтирсе болот, Болот го. Дагы бир жыл 2 жыл чуркап болот го. Бракка чыгып кеткен балдар барбы кахарман? Азыр уже улактан бүттү деп. Андай уга элексе? Андай жок, уга элек мындай вообще. Азырынча жүгүрүп жүрөт баары эле. Баары эле жүгүрүп жүрөт.
кичине травма алгандар бар, бирок дагы деле жүгүрөт. Жүгүрүп атат. Бар дагы. Жайнамака жайнап калабы кишилер? Ай, башталат жай келгенде эле. Бийлерин жетелеп келе алат. Бийлерин жетелеп уже эмтеле уже очередтер башталды. Тигиниңе, мунуңа. Кара тобанчы дегендер толтура. Бул 5 тең эгерде бир командада болсо, элестетип атасыз кандай болот? Элестетип атам. 5 тең бир командада болсо, ал команда гүлдейт го дейм анда. Такымга баспайлы, эңдиң кеттиң. Балдарды табыш проблема болуп калат экен анда. Бала эле. Азыр мен аттарыма только бала эле керек. Мындай карасаң, могу кахарман биздин ошо могу Көкбөрүнүн деңгээлин бир какой-то бир 2-3 ступенька көтөрүп салды окшойт. Көтөрдү. Бул баягы скорость жактан дагы берип салды, урмай жактан дагы. Кахраман өзү аябай жүрөктүү айгыр экен да. Балдардын баары жүрөктүү утпой, мисалы кахраман мен бир да баласын көрө элекмин, мындай койбой койду дегенчи. Бүт уратпын балдарчы, бүт баары жүгүрөт. Өзү негизи кахраман аябай жүрөктүү айгыр экен да. Балдардын баары жакшы жүрүп атпайбы? Ошону айтам да, мындай кыргыздын көкбөрүсү үчүн, анан мындай айтсаң, кыргыз үчүн эле мындай бир жаңы бир немени ачып берип койду окшойт да. Табылганычы көкбөрүдө. Кахраман. Азыр жөн эле бээ турат. Мисалы, жылкы турат, атча. Бир баа турат. Ошого эле кахармандын баласы деген үчүн эле плюс үстүнө кетти да акчачы. $1000-2000 турабы? Кетет. Баласы деген үчүн эле кахарман. Ар жагын уже уверенно эле ала бериш керек да. Уверенно. Өткөндө бир кахрамандын баласы мен көргөн жокмун, бирок базарга келиптир. Соклукабы? Жабак тай дешти го дейм. Ошо баласы келип эмеге базарга келип 100.000 сомго сатылып кетиптир. Сокулуктун базары ызгычылуу болуп калды дейт. Кимге кеткенин таппай эле калышыптыр эч ким. Бирок азыр деле сокулуктук балдар данный момент издеп жүргөндөр издеп жүрөт ошол тай. Сиз деле издеп жүрөсүз алардын арасында. Каяка кетти депчи. Анан кийин жаман ошон угуп алып өлө өзүм көргүңүз эле келип атабы? Мындай албасаңыз. Көргүм келип анан күлкүм да келди да. 100.000-ге? 100.000-ге сатылып кетип турган базар ызычылуу болуп калыптыр. Кахрамандын баласы келип базарга сатылып кетиптир 100.000 сомго деп. Фальш эмеспи экен деги? Жок, оригинал дейт го, билбейм, мен деле точно көргөн жокмун, бирокчу мен. Анан кээ бирөө кахрамандыкынан тыйбу эле айтып беришет да. Ошонусун угуп алып күлкүм келди аябай. Сиз ушо мисалы чүйдө Кыргызстан боюнча кахарман балдардын баарын эле билсеңиз керек. Кимдин колдорунда жүрөт? Билем. Сатып атсаң биринчи мага айт деп койгондор. Баарын эле. Билем. Эми азыр билгенде деле мисалы коллекционер болуп турсуз да сиз, Жок, билгенде деле мисалы деле ясный дейм. Кахраман бир баласы азыр эмеде жүрөт. Султанчикте. Брабус. Ошол жүрөт. Сармат бар. Эмеде Сары Өзөн тиги Манаста бирөө. Манаста бар. Беловодскийде ошол Манаста дагы бирөө бар болчу. Тоже алда шалтадан чыккан. Ал бар Беловодскийде турат. Үйүргө кошуп атышат го дейм, по-моему. Тукум алабыз деп алып аткан. Пегас турат. Болду бөлөк. Андан кийинкилери уже майда азырынча. Андан кийинкилери Лазодон чыгып аткандар. Андан кийинкилери азыр жаш. Эми чыгып баштайт экен да? Эми чыгат го, Кудай буйруса. 1-2 жылдын ичинде көбөйөт го аябай эле балдар. Мындай убакта кахарман балдар мындайча айтсаң бара-бара уже баардык эле командада жок дегенде бирден болуп калат экен. Ошондой болот го, Кудай буйруса. Мисалы ушул азыр каркыран балдар бар азыр. Кунан чыкмалар. Ошондо конушта турат. Баку деген балада 6-7 бар эркектерден. Өзүнө окшош, кахраманга окшоштор да бар. Бияка келип уже токтоттур атын табып кеткен, а? Жок, мен ошол Баку деген сатып алгансыздар. Баладан алгам, каркыран негизи Кунандан быштысына өтүп атканда эле 2 жыл үйүргө кошкон өзү. Ошондо эле, Эртелеби? Эртеле кошкон. Ошондон балдары чоңоюп азыр өткөндө барып
көрдүңүзбү? Көрүп келдим. Кандай экен? Мыкты экен. Мыкты. Булардын демек жанагы балдары атасындай болбойт деген деле андай эмес экен да, кээде чыгат экен да баары эле. Чыгат. Кан кое бербейт да баары. Кан ким билбейм, бирок кахраман каны кое бербейт. Алыстан тааныйм мен. Кахраман балдары деген баскандан элечи. Бир күнү бош болсоң көрсөтөм мен, ошо азыр өзүм бирөөсүнө азыр алайын деп аракет кылып атам. Каркаран балдарынан. Бир күнү бош болсоң көрөбүз барып. Мыкты. Көркүлөлүм. 6-7 турат азыр. Мунтип айтып койдуңуз эми, подписчиктер самаат барып баягы Татыбайке менен барып тиги каркыран балдарын тартып деп башташат да. Мыкты. 6-7 бар азыр ошо. Баары тең жүгүргөн жакшы. Палтара эме кунан чыкмалар азыр. Минип үйрөтүп коюштур, өткөндө баарын тең көрүп келдим. Жакшы буюрса, келечеги бар, данныйлар бар экен, эмтелине көрүнүп турат. Негизи кахарман өзүчү байке. Барып көрүп турасыз да. Ал жака деле Кудай буйрса айтып коеюн, ошо кахарманды кармап аткан Лазо байке менен деле сүйлөшүп атабыз. Эми ал жак деле Кудай буйрса даяр болуп калды да, татчы. Барып тартабыз го. Баягы ага чейин сиз айтсаңыз, кахарманда канча болот? Жашайт да көп эле. Кахраман состояниясы жакшы. Кахраман жашайт. Жакшы эле жашайт го эми. Багус деле жакшы жер. Багус деле жакшы, корум деле, эти деле жакшы. Өткөндө эле барып көрүп келгем мен ошо. Ушул мындайча айтканда, кахарман балдардын бир коллекционери болуп калыптырсыз да. Бул ат баккан бир тең, булардын балдарын көрүп бир баккандан кийин адам кайра ошол жака тартып калат окшойт, Ооба, ошондой эле. Азыр коллекция кылып алгам ошондо. Көрүп аткандай. Мындай эл деле билип калыптыр да. Ким кармайт, татуу жакшы багат деп эле алып келе берет турбайбы? Ошондон да карабайсыңар. Коробун баары эле бүт эле кахарман балдар. Жакшы, эми азыр мындай эле эмчи. Баягы Белек байкенен интервью алсам, элдин баары Кастаправдын номурун сурайт. Бир омурткан салган бирөө бар экен депчи. Анан кийин Талай байкенен интервью алсам, элдин баары Талай байкенин номурун сурайт. Мен атын бутун көрсөтүш керек эле депчи. Азыр сизден интервью алдым, элдин баары сиздин номурду сурайт. Заранее өзүңүз эле айтып коюңузчу. Келип ат көрөм, баалашам дей турган болсо, же токтотом же дагы бирдеме дей турган болсо, өзүңүз айтып коюңуз анан. Видеодон көрүп таалышат. Келе берсинби? Эми желаниялар болсо келишсин. Келбегиле деп да айтканга болбойт. Белек айылына келсе табат. Сокулуктун ипподром жанындагы Белек айыл, ошол жака келсеңер, татуу каякта десеңер, жергиликтүү эле көрсөтүп берет жагын, ар жагын. Айтып берсет. Анда түз эле келе берсин, чалбай этпей эле. Келе берсин түз эле. В общем, серьезный адамдар, эгер көрөм десе, совет алам десе, ат токтотом десе, Белек айылына келип эле, сизди сурап таап эле, дайыма эле үйдөсүз. Үйдө эле, ушу үйдөн эч жака чыкмай жок, ушулар менен эле алек күнүгө эле. Инилериңиз менен. Инилерим менен, эме ушулар менен дайындамай. Келен убакыт эле жок. Ошо, Татыбайке, сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп тургула. Сунушубузду четке какпай, келип кет, тартып кет деп суроолорго жооп берип, кахарман тууралуу дагы сырларды ачып. Бизге эми кызык болот эми. Ильяс байке көрүп атсаңыз, айтып коюңуз эми, кийинкиси сизге барабыз эми. Көптөн бери айтып жүрөсүз. Оригиналын тарталы эми, дагы. Лазыр бааламбай айгырды тартып туруп кой. Артынан көптөн бери жүрөм деп эле самат ыйлап атат. Таза келтирип бер деп эле. Кудай буйрса барабыз. Все, рахмат. Ийгилик. Аттарыңызды өзүңүз карап эле, колуңуз менен тең карап эле. Көкөрүгө салым кошуп эле, жакшы тукумдарды тазагандар чыгарып. Айтканыңыз келсин. Аракет кылып атабыз биз да. Сизди улакчы катары таанысак, кийинки күндөрү саяпкер катары көбүрөөк атыңыз чыга баштады. Рахмат Татыбайке дагы. Ийгилик анда. Элге. Чачтым. Программанын экинчи бөлүгү Шалт айылына келдик. Короче, могу программага Татыбайкеге рахмат айткыла да. Лазы байкени көндүрүп бергенчи. Көрүндүк бергиле, көрүндүк. Ким көрүлөт болсо. Кеч айткам да, көрбөй элесиз, эмне болмаларсыңар. Көрбөйдө иш соода кылалы депчи. Биз атын ойлоп
Аттыда көргөн эмесмин, атын кахарман деген атын угуп эле соода алгам да. Такыр бөлөп турбай. Үчө тең эркек бар эми. Мындан чоңдору да бар. Бар эми. Алар өзүнчө. Тройный.